Cesur. Qayakta Cesur dedin mi Suhan? Geliptir. Cesur. Suhan. Cesur keliptir be. Eğer Suhan akıldan adaş elek bolsa anda qaytıp keldi okşoyt. Suhan. Kemal açkışты ber. Сухан айым, жалгыз барбасаңызчы, дагы эмне болуп кетет? Cesur ağa geliptir be. Ооба. Сен de arkasından жөнө Суханды жалгыз калтырбайлы. Кемал уулум, сен да бар. Атам кимди кимден коргоп атат деги эмне болуп атканын айтып тур. Makul. Көрөлүчү, Жесур Алемдар уулу чын эле кайтып келиптирби?
Kudayım apa. Apa. Apa, durunuz calınam, durunuz. Durunuz Cesuranam, durunuz. Yürünüz apa. 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 Ağa! Hoş geliniz ağa. Kavar berip koyup aytpelеңиz. Men tosуп келмекмин да. Ансыз деле ишиңер көп турбайбы? Фестиваль уюштуруптусуңар. Менин келишимди шаңдуу белгилеп. Эл көп ага. Бул жылкы фестиваль ушундай учурга туш келип калды. Сүйхан айым көрөрү менен аркаңыздан түшкөн болчу. Үйүңүзгө кетти окшойт. Кандай болуп калдыңыз ага? Төп-төс кылып коюшуп турго бул жерде. Сүйхан айым түздөтүп салды. Тазалатып жатат. Парк болот буйруса. Сиз келгенге чейин бүтүрмөк, бирок жетишпей калды. Жаныбарым. Токто. Сен унаа менен бара бер. Макул. Азаматым менен. Сүйхан, жакшы элесиңби? Сүйхан. Кел бери. Сүйхан. Жакшы элесиңби? Сүйхан. Бүттүбү? Экспертиза таңга чейин уланат окшойт. Жаназасына качан алып кетсек болот? Билбейм. Бир маселе чыкпаса, эртең бүрсүгүнө алып чыксак болот.
Урматтуу тергөөчү, мага бир нерсе кызык болуп жатат. Теге кишини эмне кыласыңар? Угуп атасыңбы мени? Такси корнуда дейм. Аны эмне кыласыңар? Жооп бер мага. Жооп бер, эмне болот? Günөөсүз аялды. Günөөсү жок аялды. Алсыз бир аялды өлтүрүүнүн жанын алгандын жазасы кандай болот? Буттарын байлап коюптур. Буттарын байлап. Жесур, Азыр. Бүгүн полиция бөлүмүндө калат. Эртең менен прокурордун алдына чыгат. Териштирүү чечими чыгарылса, иш бир жаңсыл чечилгенге чейин камалып турат. Андан кийин эмне болот? Анан эмне болот? Жооп бергиле мага. Күнөөсү далилдене турган болсо, оор жаза алат. Ошондойбу? Андан кийин эмне болот? Кайра чыгат да айласын таап өзүн актап чыгат. Тегеректегилердин баарына акча берип өзүн куткарат. Түрмөдө отурса эмне болмок эле да? Түрмөдө отурса да тирүү калат, туурабы? Тирүү калат экен да тергөөчү бей, туурабы? Тирүү калат. Урматтуу тергөөчү, 1 мүнөткө келе аласызбы? Апамды коргой албадым. Коргой албай калдым апамды. Коргой албадым. Коргой албадым аны. Менин жаным апам. Бул сенин күнөөң эмес. Сенин күнөөң эмес. Апам кетти. Карачы бул менин апамдын каны. Өзүңдөн чалгы избечи. Сенин колуңдан келе турган иш эмес бул. Жаныңда болуудан башка эч нерсе кыла албай жатам. Апамды мен коргой албай калдым. Жесур, суранам. Тарт колуңду. Жогол, кет бул жерден. Жогол кет дедим, көзүмө көрүнбөй, тез жогол. Сени караганымда кимди көрөм билесиңби? Апамдын, атамдын, бүт үй бүлөмдүн жанын алган кишинин кызын көрөм. Болду. Күйөтүңдү түшүнүп турам. Ичиң ачышып атат. Менден күчүңдү чыгаргың келсе чыгар. Жардам берчү болсо даярмын. Бирок мен ал эмесмин. Мен атам эмесмин. Билесиңби? Сен мындан кийин мен үчүн жан алгычтын кызысың. Болду. Sühan, жакшы элесиңби жаным?
Жакшымын. Сен азыр эле мени жаным дедиңби? Жүр, ооруканага баралы, жүр. Кана. Эч нерсе деле болгон жок. Эч нерсе деле болбоптур, бирок бир аз канап атат. Каратыш керек. Жакшымын, үйдөн тазалатып коем. Жок, кел бери, кел. Титиреп атасың го? Катуу коркуп калдыңбы? Ооба. Жаның атышып турабы? Аябай ачышып атат. Күйүп атам. Туура 45 күн болду. Бул күндү эсептебегенде Америкага барып келиптирсиң. Кетип баратканыңда да көрө алган жокмун сени. Рыфат ага тынчын алба деди. Сени менен көп жолу сүйлөшүп аттым. Сага түшүндүрдүм. 1000 жолу түшүндүрдүм. Алыстан сени кучактап аттым. Ошентип сени тынчтандырдым. Тынчтандырдым. Мен де ошенттим. Өзүмдү алаксытууга аракет кылдым. Бирок ошондой. Апам менен коштоштум. Коштошо албай жаттым. Ошентсе да аракет жасадым. Бирок дагы да жаштыгым, балалыгым менен коштоштум окшойт. Мени мененчи? Мени менен коштоштуңбу?
Кана Сюхан кетеми. Кет Суранам, кетип кал. Сен кайтып келбептирсиң. Бүгүн сүйлөшпөй туралы, жарайбы? Бүгүн сүйлөшпөй туралы. Суранам. Атам кылган жок. Сюхан, Сага далилдейм. Сюхан. Атамды да курмандыкка чалышты. Курмандыгы болду. Курмандыгы болдубу? Таксин Горлуда курмандыгы болду. Туура түшүндүмбү? Рыза кылды. Баарын рыза уюштурду. Жолда баратканда алдынан кайырчы чыгыптыр. Адалет Рызанын колунда дептир. Таксин кожоюндагы тыпылдаган бойдон ошол жерге жөнөптүр. Эч кимге кабар бербей эле, туурабы? Полицияга кабар берсең өлтүрөм дептир. Атаңды дагы деле тааный албаптырсың. Тергөөчү менен чогуу териштирип атабыз. Ал дагы башка бирөө жасады деген пикирде атам мындайга барбайт болчу. Себеби өзү жалгыз жасабайт мындай иштерди. Тегерегинде желдеттери бар. Эң чоң желдети Салихбей. Эмнеге мындайга барсын? Анткени Рыза сыяктуу мүмкүнчүлүк пайда болду. Бирдеме болсо үстүнө үйүп кое турган, мурда жашоосун уурдап алган кишини тапты. Ал адам 30 жылдык өмүрүн түрмөгө арнаптыр. Мындан кийин жашабай койсо да болот деген планы бар. Тиги киши мени менен жолугам дегенден кийин аны өлтүрүүгө күчүн жумшады. Андан кийин мени жок кылгысы келип, баары калпына ишенсин деп менин апамды өлтүрдү. Сенин атаң ушундай жол менен иш кылат. Ач көздөрүңдү ач. Сенин атаң акмак. Бети жок бир жаналгыч. Атам өлтүргөн жок. Муну сага далилдеп берем. Дагы элеби? Атаңды куткара албайсың. Аракет кылбай эле кой. Мен атамды эмес. Бизди куткарып калууга аракет кылып жатам. Sühan! Sühan! Ne oldu? Jığıldın mı? Sühan! Hiç nerse. Жалгызым, ne oldu? Kemal meni alып кетчи бул жерден. Men da çok varım. Жок, Суранам. Эч ким менен сүйлөшүүгө алым жок. Ширин күтүп тур сен мени. Эң сонун күн болот деп койбодум беле. Siz gelgenge чейин эч нерсеге тийген жокпуз.
Canımgo menin. Süхан жаптырып салды үйдү. Үчөөбүз кирип чыгып турабыз. Кемал экөөбүз тазалап коебуз кээде. Süхан күндө келет бул жерге. Мен сизге кофе даярдайын. Жүрүңүз, кофе ичиңиз. Азыр барам, Ширин. Süхан мейман айымдарга жумуш таап берди. Бири мейманканада тез жардам бөлүмүндө, экинчиси чарбада, Жахид айымдын жанында иштеп атат. Албетте, аябай чарчагандырсыз, жолдон келдиңиз. Рахмат, Ширин. Тамак ашты кызматкерлерден берип жибердим. Кийим кечектерди кошуп. Футболка алдың беле? Баарын бердим. Эми болсо футбол ойнойсуңар деп спорт кийимдерин алдыртып атышат. Футболканын аркасына аты жөнүн жаздырат экен. Мына ысымдары жазылган бул жерге. Макул, жасатып коем. Адалет. Булугуп баратам. Булугуп. Дем ала албай жатам. Дары да жардам бербей жатпайбы? Психолог чакырталы десем ачууланып жатпайсызбы? Психолог. Албетте. Доктордун келери менен куландан суу болуп чыга келем ошондойбу? Макул, эч нерсе деген жокмун. Таксин. Бир нече күндөн кийин мунун баары артта калат. Деги Айтор коюн учуруп кетпесе эле. Бирдеме айтчыдай түрүң бар. Жок. Эч нерсе эмес. Айта бер. Айта кой. Жесур кайра келиптир. Келе жатып Сухан экөөнү көрдүм. Сухан экөөнү болгондо да. Алло. Алло. Чалып маалымат калтырган экенсиз. Бир нерсе болдубу? Бош болсоңуз сиз менен сүйлөшсөмбү дедим эле. Жесур келди. Билем аны. Кайдан билесиз? Чалдыбы? Жок, түрмөнүн жетекчиси бүгүн кабар берди. Рыза менен жолугууга барыптыр.
бүгүнкүгө ушул эле жетиштүү. Жакшы эле отурдум эле го. Аны тиги жакка кой. Ага, кайра өкүнүп калбайсызбы? Апамды буюмдар менен гана эстеп жүрбөймүн да, Кемаль. Бул жерде... Анан бул жерде. Өрүктөр бышып калды экен. Өрүк жегин келип атабы? Азыр жесе болбойт да.
Мен сага боло турганын таап келем. Чын элеби? Чын эле? Эң чоңунан болгондо да дарактын башына чыгам да үзүп келем. Ай жинди бул. Анда кеч болуп кете электе таап келейин. Балким таап келсем сыйлыгымды берерсиң. Седа жөн кой, өзүм ачам. Ким келди? Кош келиңиз. Кош келдим, саламатсыздарбы? Кош келиңиз. Саламатсызбы? Үйдөн чыгып кеткенге чейин сүйлөшүп калайын дедим. Корхан. Өрүк жегим келбей калды. Ой, саламатсызбы? Саламатсызбы? Таксин атадан кабар алып келдиңизби? Жок, болгон окуялар тууралуу Сирхат бей менен сүйлөшөйүн дегем. Кеңсеге барсакпы? 1 мүнөт кое турсуңар? Атама байланыштуу болсо биз да катышалы. Макул, анда жүрүңүз. Кызык мага. Седа, чоң рахмат. Эжеке, үстүнө чыкпаңыз. Эмне болду? Өздөрүнчө сүйлөшөт экен, жаңылыктар бар окшойт. Отуруңуз. Рахмат. Төмөнкү кабаттагы бөлмө бир гана Таксим бейге тиешелүү бөлмөбү? Баарыбыз колдонобуз, бирок көбүнчөсү атам отурчу ал жерде. Эмнеге сурадыңыз? Сырт жактан да кирсе болот экен. Бакчадан кирсе болот, ооба. Үй бүлө мүчөлөрү баары кирип чыкса болот. Туурабы? Ооба. Эмнеге сурап атасыз? Атаңыз кармалган күнү үйүңүз тинтүүгө алынган. Билесиздер. Ооба, ар бир тешикти тыкыр карап чыгышкан. Мен жанында болчумун. Териштирүү учурунда столдун үстүнөн табылган кагаздардын бири. Булар болсо Рызанын жазганы далилденген каттар. Далилденген. Кызык. Сиз кече Жесур менен түнү бою сүйлөшкөнүңөр көрүнүп турат. Жок. Жесурга жолуга элекмин. Мен териштирүүнүн жыйынтыгын күтүп аткам. Бул иштер менин мойнумда. Эмне деп айткыңыз келип турат? Эми териштирүүнүн жыйынтыгы боюнча бул кагаз менен Рызанын жөнөткөнү далилденген. Коркутуу каттары жазылган кагазга окшош экен. Экөө бир кагаз. Эмне деген келжиректик? Айтып жатканыңыз болгону бир кагаз. Бул кагазда атайын чийилген сызык бар. Берки кагаздарда жарымы колдонулган үчүн андай сызык жок. Бирок дарыканага жөнөтүлгөн кат да кагаздын жарымы экен. Эми бул жерде да, фирмада да ушул эле кагаздар колдонулат. Буларды табуу кыйын деле эмес. Анда муну табуу да оңой эместир. Бул Таксин атанын калеми го, туурабы? Ооба, ошол. Каттар ушул калем менен жазылыптыр. Тинтүү учурунда столдун үстүнөн табылган. Анда Таксим бей жазган болуп калабы каттарды? Келжиректик бул, келжиректик. Сот отуруму эртең болот деп атканыбызда минтип атканыңар келжиректик. Ооба, туура айтасың. Жесур кайтып келген күндүн эртеси мындай нерсе чындыкка дал келбейт. Бул чынында баарыбызды таң калтырып жатат. Чындыкка жетүү үчүн майда баратына чейин изилдөө жүргүзүшүбүз керек. Пландалган иш дейсизби? Баарын мурдатан пландап койду экен. Баарын пландады да, Жесурдун оорукчан апасын ырайымсыз өлтүрдү. Бирок өзүнүн кагаздарына, өзүнүн калеми менен жазганына караганда келесо бирөө болуп калабы? Же болбосо башка бирөө. Тиги бөлмөгө кире алган бирөө катты жазган. Бул дагы тузак. Ооба, тузак.
Эми болсо бизди бири-бирибизге душман кылгысы бар, ким кылса дагы. Үйдө иштеген бир да киши мындайга барбайт. Алар кылбаса, биз жасабасак, кимдин колунан келет? Эмнеге мындай кылмак эле? Акылга сыйбаган иш бул. Акылга сыйбаган иш. Бул Таксим Бей үчүн уюштурулган оюндун далили. Андан дагы коркунучтар канчалык жакындаганын көрсөтүп турат. Ооба, бул иштен сөзсүз бир нерсе чыгат. Айтканымдай эле териштирүүдө майда баратына чейин көңүл буруп жатабыз. Мен муну сот отурумунда далил катары сунам жана бул темада сиздер кайра көрсөтмө бериңиздер керек болот. Келишсин, сурашсын, эмне кааласа беришсин. Тойгузуп жиберишти. Мен сиздерди кызаат кылайын деген оюм жок болчу. Кыжаалат болгон жокмун. Түнү бою уктаган эмеспиз. Болгону ушул, кыжаалат болгон жокпуз. Көрүшкөнчө. Жакшы барыңыз. Бул ааламда мындан башка калем жокпу? Ооба жаным, мындайлар бирөө эле. Сухан өзү жасатып берген болчу, эсиңдеби? Сиз мени менен сүйлөшөм дедиңиз эле. Жыйынтыктар менен Жесурга өзүңүз тааныштырсаңыз деп суранайын деген, бирок иштер дагы да татаалдашты. Сиз көп кабатыр болбоңуз. Мен сүйлөшөм аны менен. Анан дагы атамдын алдынан чыккан тилемчинин мурдада соттолгонун сизден укса жакшы болмок, анткени мени бир жактуу карап жатат деген ойдо. Түшүндүм. Камсанабаңыз. Сүйлөшөм. Чоң рахмат. Көрүшкөнчө. Жакшы барыңыз. Жакшы барыңыз. Жакшы калыңыз. Кечиресиз. Бул үйдүн кайсы жеринде видео көзөмөлү бар? Камералар сыртка коюлган, ичинде жок. Жакшы барыңыз. Жакшы калыңыз. Макул. Ушундай кылып жазды. Кат жазды дейли. Рызаны карматып берүү үчүн ушул жолго барды дейли. Макул, бирок бул Жесурдун апасын өлтүргөнүн далилдебейт да. Ал каттардын бири мага да келди, Корхан. Таксим Бей эмне себептен мындай кылмак эле? Абалдан чыгып кетүү үчүн. Атам жасады деп ойлойсуңбу? Жок, катты ал жазган учурда деле Жесурдун апасын өлтүрдү дегенге жатпайт деп атам. Макул болду кылачы. Макул, азыр ортодо бирөө бар. Таксин атаны түрмөгө отургузгусу келген бирөө бар. Муну билебиз. Терезелер сынган окуя чарбадагы өрт сыяктуу, туурабы? Сухан, уурдалганыңды унутуп калган окшойсуң. Атам өзүнүн окуяларын колдоо максатында жанагындай нерселерге барышы мүмкүн, менин оюмча. Ушинтип бат эле атаң экенин унутуп каласыңбы? Үй бүлө ичинде сүйлөшүп атабыз, Аделет айым. Үйдөн канчада чыгышыбыз керек деп сурайын дегем. Фестивалга керек буюмдарды жүктөп койдум. Рахмат эжеке. Таксим Бей түрмөдөн чыкканда тегерегиндегилерди тунук көрө баштайт. Мен көрсөтүп берем. Мен атаман шек санап атам дедим, бирок бул үйдө жашаган кимдир бирөө болушу мүмкүн, Аделет айым. Ал катты ким жазган болсо ортого чыгат. Ооба, ал саткын ортого чыгат. Менимче ал катты ким жазган болсо, адам өлтүргөн киши да ошол. Мен түшүнүктүү эле айттым окшойт. Кимдир бирөө өзү жасаган кылмышын Таксим Бейдин үстүнө артып жатат. Жана ал жылаан арабызда жүрөт. Эртеби кечпи ачка чыгат. Менимче дагы.
Мен сага өрүк алып келмек эмес белем. Жок. Өрүк жегим келбей калды. Фестивальда жей турган бирдеме чыгар. Жок эми, өзүмдүн нанын ордуна коюп ойлонуп көрсөм. Рызанын атынан кат жазып, тергөөчүнүн компьютерине кошулган адам мындай нерсени да жасай алат да. Сухан. Ары кылсаң телефонду мен да көрөйүн. Эч нерсе кылбай карап эле турат. Кемаль, боюн таштап жибербесин. Адам ойлонуп атат. Барсаң жанына башка жакта ойлонсун, алып кет ал жерден. Ал эмне? Кемальди Жесурдун артынан жөнөткөн бир бала болуп кетпесин деп. Биринчи апасынын буюмдарын муктаж болгондорго таркатып келди, эми болсо мынтип жүрөктү түшүрүп атат. Кемаль жанына барсаң, эмне антип карап турасың? Эмнени күтүп атасың? Жесур ага чалып атат. Макул, анан чалам. Жооп берсең бол тез эми. Угуп атам ага. Кемаль, аркамдан аңдыба. Макул. Көрүптүр. Эмне? Кемалдин аңдып жүргөнүн көрүп калыптыр, артымда жүрбө дептир. Мен бүгүн аны эптеп фестивалга алып барам. Барбайт. Мелдешесиңби? Squash Borosimoro is still a baby in our country too. Therefore, this investment has a great significance for us. Михримах. Арты кайырлы болсун. Кудай уулуңа узун өмүр берсин. Амин. Отур уулум. Жолдошуң Селчук Айдынбаш барктуу инсандардын катарын толуктачу. Эми аны өлдү деп өзүңдү жалгыз калдың деп макулбу? Эмне деп атасың сен? Эмне демек элем? Мен жардам берейин деп атам. Карасаң уулуң жаш, мектепти бүтүрүш керек, окуш керек. Иштегенге чейин дагы көп убакыт бар. Ага чейин жалгыз башым менен эмне кылам деп жалгыз сурабасын деп сага жардам берейин дедим. Мен сенин жардамыңды кабыл аламбы? Ошону сурабайсыңбы биринчи? Анда өзүң бил. Токтукундай мээң түшүнбөй жатса анда жактоочумду жөнөтөйүн түшүндүрүп берсин. Сага жакшылык гана каалайм, өнөктөш бол деп атам. Себеп? Өзүңө пайдасы жок болсо эч кимге жардам бербейсиң да. Аны сенин Зайтундунда негиндей болгон мээң айтып жатат. Това. Мейли. Муну бүгүн сүйлөшпөй туралы. Акылыңды жыйганда сүйлөшөбүз. Менин акылым жайында, Таксин. Биз эч кимге муктаж эмеспиз. Өзгөчө сага. Мехримах айым. Угуп атам. Кечээ Таксин бейге барып келдим. Сизге кат жолдогон экен. Колуңузга тийдиби деп кабатырланып. Ооба, тийди. Азыр болсо өз ордунда турат.
таштанды да. Мехримah айым, уксаңыз. Алгатта эмне деп жазылганын билбейм, бирок анын суранычын орундатыңыз, суранам сизден. Сүйүүсүн кабыл алайынбы?